кийинки исрафтын кийинки сүрөтү 8-сүрөтү мындай тур. Акчаны алып эле өрттөп салган. Ал кандай? Сигарет чеккендер. Бул исраф болуп эсептелет. Себеби жөн эле акчаны 100 сом, 200 сомду күйгүзүп салганга барабар. Анткени бул курсакты тойгузбойт, ден соолукту чыңдабайт. Бул жалаң гана зыян. Балким ден соолукка зыян берет. Ла тулку биайдикум ла тахлука. Силер өзүңөр өлүмгө таштабагыла деген Аллах Таала Куранда. Ла дарара ва ла дирар. Өзүңө дагы башкаларга дагы зыян бербе деген пайгамбарыбыз. Бирок ушул нерсе аткалат. Сигарет чеккен, арак ичкен, агошо тешел, наша чеккен, ушулардын бардыгы исраф точкасына кирип калат. Себеби адамга чектен ашкан нерсе. Жана буга өзүнчө аяттарда келген, өзүңөр пордукка, өлүмгө таштабагыла деген. Жана дагы айтылына турган нерсе, алымдар айткан бардык нерсе Аллахтан башка нерсе үчүн кылынган болсо, бул исраф болуп эсептелинет дейт. Ал кайсы нерсе? Аллахтын ыраазылыгынан башка кылынган иштердин бардыгы исраф. Ал кайсыл? Мен сенден өтөм деп ашыкча кылган тойлор, мен сенден өтөм деп ашыкча кийин салынган үйлөр, мен сенден өтөм деп ашыкча кылынган элден өзгөчө минген машиналардын бардыгы исраф болуп эсептелинет. Бир суроо бар. Эгер крутой машина минген болсок, бул дагы исраф болобу депчи. Эгер да элге көрсөтөм десе, өзүн кыйын кылып көрсөтөм десе, ал исраф. Бирок өзүнүн бир иши бар, алыс жакка барып келет, жанын кыйналбаш үчүн алган болсо, ал исраф эмес. Ал 20 миң, 30 миң доллар болсо дагы айырмасы жок. Зарылчылык болсо болот. Бирок элдин алдында мен кыйындыгын бир көрсөтүп коеюн деген болсо, бул исраф болуп эсептелет. Жана дагы исрафтын түрлөрүнөн бирөөсү суу. Суу иштеткенде биз айрыкча ар бирибиз. Муну мечиттин ичинде дагы ашыкча бир сууну исраф кылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кана ятаваддау би муддин ва ягтасилу би са. Пайгамбарыбыз бир кош сууга даратылат эле. Би муд деген эки колду бириктиргенде мына бир муд болот. Бир чыны, бир каса, бир тамак жейбиз го. Ошончо сууга пайгамбарыбыз дарат алган. Жана ва ягтасилу би са, бир саага, са деген сөз 3 литр 600 грамм. 3 литр 600 граммга гусул алган. Демек пайгамбарыбыздын кылган иши чек. Биздики бардыгы исраф тугандар. Кандай? Дарат алганда сууну ачабыз. Сууну ачкан бойдон колго жуулгандан караганда жерге түшкөнү көбүрөөк болуп эсептелет. Ушул нерсе исраф точкасы. Балким кээ бир мечиттерде көрүп калдык, муну үйлөргө да киргизсек болот. Басканда суу чыгып туруп, кой бергенде токтой турган кылып турупчу. Ошондой бир эмелерди колдонушубуз керек. Үйгө дагы башка жага. Себеби мейли буну суунун акчасын өзүм төлөп кое берем, башка кылам дегени менен деңиздин жанында жүргөн болсок дагы биз аны ашыкча иштеткенге биздин акыбыз жок. Бул исраф точкасына кошулуп кетет. Жана дагы мына биз акыркы күндө көп көйгөй болуп аткан нерсе ушул сууга. Биз жогоруракта жашасак, ылдыйда жашаган адамдарга сууну булгап таштап коюу деген дагы көйгөйлөр бизге чейин айтылып келинет. Кайсы жол менен чечсе болот суунун исрафтыгын деп. Мисалы бирөө бир жагына сууну ачып коет, кийинки жакка суу жетпейт. Шаарларда, гранттардагы суу жетпей калышы мүмкүн. Айылдарда айгин талларга, ылдыйкыларга жетпей калды. Муну кайсы жол менен жеткирсе болот десе, акыры ушул минбарларда хутба аркылуу жеткирсе болот деп биз эми кара сурайын карайбыз да. Балким бул жерде болсо дагы ушул эмеден видеодон көргөн болсо да кайрылуу иретинде айтып коелы. Мына биздин жогору жагыбызда, Папан суу сактагыч жакта, тиякта маданият жагынан келатканда сууга ашыкча бир мусорларды ыргытып, сууга бир жаныбарлардын өлүмтүктөрүн таштап, мусор таштаган. Же болбосо жөн эле өзүн ашкан кой сөсө ишеге карындарды жөн эле арыкка жууп, булардын бардыгы исраф точкасына кирип калат тугандар. Булардын бардыгы арам, кийинки адамдарга ла дарара ва ла дирар. Пайгамбар кийинки өзүңө да зыян бербе, башкаларга да зыян бербе деген пайгамбар айткан сөзүнө каяшы эсептелип калат. Тугандар, муну бул нерсени биз башкаларга дагы жеткирели. Пайгамбарыбыз канчалык көп болсо деле аны өз чегинде гана иштетилген. Анан биз жогоруда айтып өткөндөй эле көп иштеткендин исраф болгон сыяктуу эле аз иштеткен дагы ошол исраф точкасына эме сараң болуп, өзүң дагы иштетпей, башкаларга дагы бербеш дагы бул күнөө эсептелет. Көп иштетпе десе, такыр иштетпей кой деген түшүнүк дагы болуп калыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөсүнө 1 жылдык продукталарын камдап берген. Бул
эме пайгамбар салам эң бардыгынан туура жолдо кармаган пайгамбарыбыз 1 жылдыкты камдап берген. Анан бир сөз менен айта турган болсок, исрафтын сүрөттөрүнөн бир нечесин айтып кое берели. Эгерде чоң үй салган болсок, ол үйдө жашай турган болсок, исраф эмес. Мисалы, кыз балдарды өзүнчө, уул балдарды өзүнчө бөлүп жаткырып атам. Ашкана өзүнчө болсун, мейли, ал исраф эмес. Бирок жөн эле комнаталар бош турат, музей болот, элге көрүнүш болсо, бул исраф точкасына кирет. Анан кийин үйдүн ичиндеги эмеректер дагы. Баарына буда мен эс алганда отурам, буда коноктор келсе отурат, буда сабак кылганда отурам деп туруп мебелдерди иштесе болот. Бирок жөн эле көргөзмө койгон болсок, бул нерсе исраф болуп эсептелет. Пайгамбар айткан: "Фирашин ли ражул, фирашин ли ахли, ва салиф ли дайф, ва раби' ли шайтан" деген. Бир төшөк эркек киши өзү үчүн, дагы бир төшөк үй бүлөсү үчүн, дагы бир төшөк келген конок үчүн деп коюп коюлат. Төртүнчү төшөк шайтан үчүн деп коюлган. Бул исраф точкасы. Шайтанга салынып берилген точка. Ал деген сөз, үйдү бир сыра караңыздар, подвалдарды бир сыра карап коюңуздар, ашыкча нерсе болсо муктаждарга бериңиздер. Кыяматта ошол нерсе Аллахтын алдында жооп берилет. Андан кийин машиналарга крутой номерлер сатылынат. 555, 00 паланча дегенчи. Ошол нерселерди дагы сатып алыш исраф болуп эсептелинет. Аны өзүн көрсөтүштөн башка максат жок ал жердечи. Себеби аны эстеп калыш үчүн башкача болсо дагы 3 тамганы жөн адам эстеп кала берет. Бул жөн эле акчаны асманга ыргытыш болуп эсептелинет. Ошондой эле телефондорго дагы катар окшош номерлерди алыш дагы исраф. Бирок кээ бирки ишканалар же болбосо бир соодагерлер номерин бирөөлөр эстеп калсын деп алса, анда зарылчылык бар. Андан кийин дагы эсептеле турган нерсе, бир аят менен жыйынтыктайм. Аллах Таала мына мүмкүнчүлүктү берип атканда, буну исраф кылбай кармап калыш керек. Антпесек Аллах Таала бизди сөзсүз түрдө кайра муктаждыкка алып келет. Куранда айткан: "Инна ма'ал усри юсра. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Албетте оорчулуктан кийин жеңилдик бар. Ошол жеңилдиктен кийин оорчулук жана жеңилдик бар. Алымдар айтат, ахли тафсир, ар бир жеңил ортодо оорчулугу менен болот деп. Буга далил катары айтайлы, Сайыз убагында көпчүлүк аксакалдар, сиздер жакшы билесиздер, биз убакта туу элек болчук. Аябай кеңири жашагансыздар, биз угуп калганын айтабыз. Ундарды дебелеп өтүп туруп, ушу кабы жакшырагын таап алып келип салган жегенбиз. Анча-мынча нерселер ыргытылып таштаган. Бирок кийин аны көрдүк го. 95-жылы ачарчылык болуп, жүгөрү жеген күндөр болду. Un таппай. Эми азыр дагы кеңирчилик болуп атат. Азыр кеңири курсактан эч ким ойлонбойт. Бир күн иштеген акчаңа бир кап un аласың, сонун жашоо болуп атат. Бирок биздин тамактарыбыз, эң кымбат күрүчтөрүбүз койлорго жем болуп атат, ресторандардан ашып. Эң кымбат адамдар баягындай майрамдарда жей турган тортторду ашкандарын койлор жеп атат, малдар жеп атат. Мунун кесепети бар туугандар. Мына ошондуктан Аллах Таала бизди мындай исраф кылуудан Аллах өзү сактасын. Кеч болуп кала элегинде кайра кайтууну жана эстеп калууну Аллах Таала бизге туура жол түшүндүрсүн. Aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.